Каракол шаарында унааны жат түрдө ээлеп алуу фактысы катталып, бирок ал 1 саатка жетпей бети ачылды. Биздин чыгармачыл топ дал ошол учурда Каракол шаарында болгондуктан окуяны жеринен чагылдырууга үлгүрүшкөн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Каракол шаарындабыз. Бул авто унааны бүгүн эле кечки саат 17:15 чамасында өзүнүн ошол үйүнөн уурдап кеткен деген маалымат инспекторлорго түшкөн. Инспекторлор ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүп 8 чамасында кармашты. Азыр инспекторлордон окуянын чоо жайын жана бул автоунаны ким айдап бараткандыгы тууралуу сурайбыз. Бизге деген 17:20 чамасында бизге 102 кызматы билдирди. Ушундай Каракол шаарынын Алыбакова Гагарина көчөсүнүн кесилишинен ушундай АУ үлгүсүндөгү автоунааны белгисиз адамдар уурдап айдап качып кетиптир депчи. Биз ал жерге тезинен жетип келип автоунаанын ээси менен жолугуп, андан кандай окуянын кандай болгонун чоо жайын сурап алып, анан издөө иштерин жүргүзүп баштадык. Издөө иштерин жүргүзүп шаар ичинен издеп жүрдүм. Нормалдуу. Орустуктун адам экен. Ал эми айтсаңыз, эми автоунааны мыйзамга жат түрдө ээлеп кеткендиги үчүн бул жаранга кандай чара колдонушат? Жаранга угон айдап качуу деген статьясы бар өзү ошол эмес. Бул жаран тууралуу да, бул жарандын өзүнүн жанында өздүгүн тактоочу документтери бар экен. Жана азыр сиздердин аралыктан спирт ичимдигинин жыты келгендиги боюнчабы, же болбосо өзүнүн абалы боюнча айтып берип кетесизби? Бул жаран кармалганда оозунан спирт ичимдиги чыктанып атат, мас абалда экен. Бул азыр жанында өзүнүн тактоочу документтери жок экен. Азыр биз эмеге тергөө ыкчам тобуна алып барып, баардыгын тактап, наркология борборунан өткөрүүчүлөрдүн компетенцияга кирби? Наркологиядан өткөрөбүз. Мындан аркы адамдар наркология борборунан өткөрүп бул айдоочуну, андан тышкары ыкчам токко өткөрүп беркенсиздер. Өткөрүп, бул айдоочуга да ошо айып пул салынат, мас абалында айдап качкан үчүн. Ал эместе салынат, камалат бул адам. Шектүү деп кармалган жаранга суроо узатканыбызда ал болгону мас абалында эч нерсе билбей тургандыгын айтат. Я сам не понимаю, я сам пьян. Жогоруда инспектор айтып өткөндөй эле, бул автоунааны мыйзамга жат түрдө ээлеп кеткен жаранга жана жогоруда айтылган эле автоунааны мыйзамга жат түрдө ээлөө боюнча айып тагылса, андан тышкары дагы автоунааны мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү үчүн дагы 17.500 сом өлчөмүндөгү айып салынышы мүмкүн. Албетте азыр инспекторлор бул жаран дейбизби, айдоочу дейбизби, алып барып наркология борборуна өткөрүп, мас соосун такташат. Биз саат 1-2 ошо пешим намазын окуп келип өзүбүз офиске келип, Алыбакова көчөсүндө өзүбүз офисибиз бар. Өзүбүз строитель фирманын жетекчиси болобуз. Ошо токтотуп койгонбуз ошо офистин жанына. Саат иш кагаздары менен болуп саат 4:30 ар жаккы хоту менен ар жакка барып намаз окуп келдик. Кайра келип эле өзү намаз иш кагаздары менен отурганбыз. Анан биздин напарнигибиз жумуштар менен өйдө кеткен. Кайра келип эле ошо телефон чалып калды. Машинаң бир жакка кеттиң беле депчи. Жок десем машинаң жок дейт. Ошо бир саат 4-5 чамасында. 5тен өтүп калган, 5:30 болуп калган. Башта 6 болуп калган да. Ошонун тышка чыксак машина жок экен. Анан ошо напарнигим 102ге чалып, ошо ГАИ кызматкерлери өз убагында келип берди, рахмат. Ошо алда Айдар Кубанычбекович жетектеген ошо ГАИ кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо тез аранын ичинде, жарым сааттын ичинде ошо таап беришти. Ал эми бул видео тасмада дал ушул унаа короодон чыгып бара жатканын көрүүгө болот. Эчким неме аткан? Себеби суроода мисалы азыр биз көрүп тургандай эле бул автоунаанын капталдары коюлганын байкап турабыз. Сиз ушул неңиз бүтүн беле же? Жок, бул жак таза болчу, бүтүн болчу. Анан бир аз сүрүлүптүр, аяктан сүрүлгөн. Болгарка жок дейсиздерби? Чоң болгаркалар болчу. Кровом деле. Амида, у тебя, оказывается, хозяин машины говорят, сзади багажа болгарка лежит, да? Турду эле акска. Эмнеңиз бар эле автомашинанын ичинде? Болгарка бар беле? А где болгарка?
Сзади машины багажа болгарка была, оказывается. Бля, не было. Как не было? Я, бля, ничего не Видишь, понял. там, пойдем посмотри, там ничто нету. Ты открывал багажник? Нет, Или что делал? нет. Или кому-то продал уже? Да, нет, Или не видел ты вообще? вообще не видел. Хозяин машины говорят, сзади болгарка Все была. как лежит, как лежит. Все как лежит, так лежит. Жогоруда белгилеп өткөндөй, кармалган жарандан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан аны инспекторлор наркология борборуна алып барып, тийиштүү экспертизадан өткөрүштү. Технично, хорошо? Да, бурли пошло. Это простая вода из Тихо, 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 тихо. Осторожно. вода. Осторожно, осторожно. Значит, здесь есть алкоголь. Шектүүнүн мас абалында экендиги тастыкталды. Эми кызматкерлер бул жаранды шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнө өткөрүп беришет. Мындан аркы иш жагдайын тергөөчүлөр талдап, сотко чейинки өндүрүш башталат. Облус аймагында ушу жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен 3 жол кырсыгы катталган. Бул үчөөнүн тең атайын профилактикалык баягы тосмо рейд жүргүзүп, жыйынтыгында үчөө тең кармалган. Азыркы күндө үчөө тең материалдары тергөө органдарына берилип, тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүп келет да. Февраль күнү Ысык көл облусунун Ак Суу районуна караштуу айылдардын биринен 70 жаштагы тургундун үйүнөн көп сандагы куралдар табылды. 2020 жылдын 12 февраль күнү Ак Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ошо Ак Суу районунун аймагында именно ошо Болдучук айылында кайманаты бык аттуу жаран мыйзамсыз ок атуучу куралдарды сактап жүрүп деген маалымат түшкөн. Шектүүнүн үйүнөн сайылуу жана сайсыз мылтык, аммоният үлгүсүндөгү 8 даана жардыруучу зат, 84 даана ок дары, ошондой эле 6 даана текенин мүйүзү табылды. Азыркы учурда табылып алынган далил даттары карата соттук баллистикалык экспертиза дайындалган. Ал эми Морозов Петр Семенович Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 253 беренеси, куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Шектүүнүн баш коргоо чарасы каралганга чейин Каракол шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы тапта Ак Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан аймакта Арсенал аталышындагы операция өткөрүлүүдө. Анын алкагында курал сактаган адамдар аныкталат. Эгерде жарандар мыйзамсыз сакталган куралдарды өз ыктыяры менен тапшырса, кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Эми эфирдин соңку минуталарын Чолпон Ата шаарындагы рейдтик иш-чаранын коштоосунда көрүп аласыздар. Бул унаанын терезесиндеги тосмолор жол мыйзамына дал келбейт. Андыктан инспекторлор айдоочуга айып кагазын түзүп, тосмолорду акт түзүү менен алууга аргасыз. Бирок айдоочу буга макул эместей, бир топко чейин мыйзам чегинен оңой чыгып кетүүнү көздөп жатты.
Ой, бербедим да. Ой, бер иштеп кылды. Эмес деле болот? Кетип калат балки. Мына чечип коюп сразу алып салам. Алып салам байке. Ай, алып эле кой. Өзүмчө байке алып салам. Жок, алсаң деле ошо документтериңизди берсеңиз. Алып салам. Силердин бөлүнүп жатсаңыз экинчи айта алмайт. Кетип калат. Инспектор билет. Машинаны карагылап алып полностью. Съемка кылып атпай, көрүп атпайсың мени. Кетип калат. Полностью карагыла эчтеке жок. Түштүң үшкөсүң жүлү унчукпай бербейсиң. Бул келсе айдоочулук көлүктүн документин бербейсиң. Жүрүлөчү. Кетип калатчы. Экинчи Бул эми кайра айттырбай берсек. Элназармен чукундун кетип калатчы. Бул экинчи айта алмайт. О, бербейсиң документин. Съемка түшүп атпайсың биякта. Экинчи айта алмайт. Кетип калатчы. Ой, сен бизнес бастап жүрсүң. На месте снимать, станкага кирбейсиң. Станкага кирбейсиң, киргизбей эле деп турабыз. Правың бербейсиң. Правың жок болсо станкага киресиң. Сен на месте тизени устроен деп. Чечип койду. Чечтиби? Ар жагында чечтиби? Мындай эле эме жасап койгочу, мындай эле байке. Экинчи айта алмайт. Автоунаанын терезелеринин тозуп алуу негизи 129 каралган эмес да турабы. Эмнеси? Автоунаанын терезелерин тозуп алуучу. Шторкада. Бул үчүн жеринен протокол түзүлүп, айдоочуга айып кагазы колуна карматылды. Ал эми ушул эле учурда бул жол тандабас тозулган эле. Бирок айдоочу башка бир жарандын айдоочулук күбөлүгүн көрсөттү. Улукбек байке келгизем. Сизди айдоочулук күбөлүгүңүз жок. Унутуп калдым деп атасыз, унутуп калгансыз байланыштуу. Убактылуу айып токтотуучу жерге токтотолуп. Мурдан жүрүш түшүн атасың. Эми Азыр варианттарды эки бир правила дорожного движения деп турат. Хорошо, алар келгенден кийин анан чыгарып кетесиз, көрсөтүп. Жүрүңүз. Макул. Инспекторлор унааны айдоочулук күбөлүгү жок башкарып бара жаткан жаранга тийиштүү кагаздарды толтуруп, унаасын шарттуу түрдө айып токтотуучу жайына киргизишти. Себеби мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн. Ал эми бул автоунаага токтолсок, өзүңүздөр көрүп тургандай унаанын номерлери мамлекеттик унаага тийиштүү номер. Мындай абалда сөзсүз унаанын документтеринен тышкары жолдомо кагазы болуусу керек. Муну деген сатып алган. Өзүлөр болсо көчүп кетишкен. То есть уже Кыргызстанда алар жок. Анан кийин мага муну деген оформление кылган эме жок. Мен жолдога заявление жазган болчумун, хозяин эметтерге оформление кылып берди. Менде распискасы деле бар, в принципе. Унаа кайсыл бир фирмага таандык экен. Ал жактын ээсинен бул жаран унааны сатып алган эмес. Ал турбай колунда унаанын ээсинин тил каты дагы бар дейт. Бирок анысы чындап унаа талашка түшө турган болсо, суу кечпей калчудан экен. Бир сөз менен айтканда жараксыз эле кадимки барак. Инспекторлор айдоочуга жагдайды туура түшүндүрүп, унаасын айып токтотуучу жайын карай алып кетишти. Жо, сен эми сиз деген башка бирөөнүн колунан алып атсаңыз, бул деген фирманын машинасы, Фирмага таандырып, хозяиндеричи байке. Кетип калган болот го. Мына сиз муну алып алдыңыз, может сизге урдап барып Ошо жол керек да. жөн алыштырайын. Жок, макул жөн эле кагаз, бирок мен өзүм жашаган жеримди билем да. Мисалы, эгерде бир нерсе болсо, токтоп бериңиз, мен сизге азыр айт. Эме коюп, станка демей эле байке, эме кылыш керек да. Хорошо, анан өзүңүз тактап бересиз, макулбу? Сиз алып жакта инспекторго өткөзүп берейин.